кыргызымыздар, жаш кыздар, 17-18 жаштагы кыздар, боюнда барлар, чоң эжелер ыйлап жатышат. Ал жакта түрмөдөгүдөй кылып неметишет экен, мал катары сөгүнүп, сагынышып, аябай кордошуп, кыйкырышып, бакырышып. Аялдарга бир аз мындайраак экен, эркек балдарды жаман кылат экен да. Анан биз ошо чыгып атканда акырында тигилер өткөзүп берди бизди омондорго. Омондор балдарды өздөрүнчө бизден ар жакка алып барып алып, балдарды электрошок менен кыйнашып, бир-бирден алып кирип алып. Эшик ачык турат, мен көрүп эле турдум да. Электрошок менен 4 жол сайып бир балага тепкилеп, буттары ооруп, тимеле раңдары аппак болуп, акчаларын алып, бир баланын 20 миң рублин таап алышты да. Аябай бек. 1980 колум, Майдинова Гулира атым. 2007-ден бери барып келип иштейм, бирок муну барганыма 1 жыл боло элек болчу да. 1 жылга жакындап калган болчу. Анан ошо документтерди даярдап жүргөнбүз. Эненесин Сахарова тапшырдык. Баарын тапшырып, даярдап, турдубой дем алайын деп аткан болчумун. Анан квартирадан келип, ошо өздөрүнүн универсал ключу бар экен, ачып келишип эле алып кетти баарыбызды. Ошол жерден эч нерсе сурабай, нетпей эле отделенияга алып барды. 2-3өөнү кой берди, 5 миң рубльдан алып ошол жерден сразу эле. Анан кийин мени алып калды. Ал жерде 5 күн жаттым отделенияда. 5 күн жаттым, анан Сахаровага айдашты, сот болду. Сахаровада 7 күн жаттым. Ал жакта аябай жаман экен, 4 ай, 8 ай, 1 жылдан бери жаткан кыздар бар экен. Кыргызымыздар, жаш кыздар, 17-18 жаштагы кыздар, боюнда барлар, чоң эжелер ыйлап жатышат. 90 күн, 3 ай жаткандар бар экен. Документтери туура баарын ошо үйүнө кирип, өздөрү ачып эле кирип эле ушинтип алып барышкандар бар экен. Жумушунан алып кеткендер бар экен, метродон алып кеткендер бар экен. Эч кандай адвокат эле жардам бере албайт экен. Адвокат эле жалгашты эжелер 200 миңден. Бирок эч кандай жардам бере албайт экен. Ошол ошентип кыздар ыйлап калышты. Мени кандай кой берип калды эртеле, мен деле таң калып калдым. Кыздар деле ыйлап, эжелери ыйлап калышты, баары боздоп. 2-3 айдан бери кыргызымыздары жатат, жакшынакай болгон жаш кыздар жатат ыйлап. Ал жакта түрмөдөгүдөй кылып неметишет экен, мал катары сөгүнүп, сагынышып, аябай кордошуп, кыйкырышып, бакырышып. Аялдарга бир аз мындайраак экен, эркек балдарды жаман кылат экен да. Анан биз ошо чыгып атканда акырында тигилер өткөзүп берди бизди омондорго. Омондор балдарды өздөрүнчө бизден ар жакка алып барып алып, балдарды электрошок менен кыйнашып, бир-бирден алып кирип алып. Эшик ачык турат, мен көрүп эле турдум да. Электрошок менен 4 жол сайып бир балага тепкилеп, буттары ооруп, тимеле раңдары аппак болуп, акчаларын алып, бир баланын 20 миң рублин таап алышты да. Аябай бекиткен экен, сумканын жыртыгына ичине тыгып, ошол жактан таап алышты. Башка балдардын да алышты, өзбек балдарды деле сабап атат, баарын чекеден сабап. Аябай сабашат экен. Анан ошо ал жактан аэропортко келгиче монт башыбызды жерге тыгып келдик. Кылмышкерлердей болуп. Кылмышкерлердей болуп. Анан ошого чейин алып кирип салды, өзбектерди өзүнчө, тажиктерди өзүнчө салды. Бизди жанагы ошо 20 миң рубль алган баланын жанына келип, унчукпай кирип кетесиң азыр. Бир нерсе десең кайра алып барып камап салам деди. Тозоктоонда жаман ал жакта. Мисалы кече эле эркектердин прогулкасы алыстап болот да, бизден бир аз алысыраак. Ошол жерде 2 баланы бирөөнү мындай неме менен жаткызып алып кетти, сабаптыр омондор. А бирөөнү монтип эки жагынан кармап скорый, 2 скорый келип алып кетти. Аябай тозоктоонда жаман. Ошол жердеги жана 8 ай, 9 айдан бери жаткандар кагаз жөнөтүп чыкканда ошолор эмне деп айтышат, мындай бир немелерин айтыштыбы? Укпайт да ал жакта. Билбейсиң качан кетишиңди, эмне болушуңду, кандай болушуңду эч ким билбейт. Өздөрү келип эле сюрприз кылып айтып коет. Лотерея окшотуп эле мынтип неметишет экен өздөрү. Бир айтат экен, ан кеткен калган. Анан неторак бир нерсе баягы ошол жерде кызматкерлерге неторак сүйлөп койсоң эле бир аз болду, сага кошо берет экен, 1 ай кошо берет экен. Дагы 1 ай кошо берет экен. Бир нерсе сурап койсоң деле ошондой кылышат экен. Аябай. Мында адам катары деле көрбөйт экен, ооруп атат, мынау өлүп атат. Ал дагы бир кыз келди, кече бир кыз келди. 8 жашар кызы квартирада жалгыз калыптыр. Квартирада жалгыз калып кыздын несе, не кылайын бар кир жат деп киргизип, камсада ыйлап жатат ал дагы. Ыйлаган бойдон калды. Эч кимиси жок квартирасында.
8 жашар кызы квартирасында. Андайлар толтура. Бир кыз ыйлап жатат. Инвалид кыз бар экен, мамасы менен. Ал Москвага лечение кылган барган экен. Ал деле жатат. Толтура жатышат. Сиз ушу мекендештерге кандай кайрыласыз негизи эле? Мекендештерге кайрылам, барбагыла Москвага дейм. Барбай эле койгулачы, ошончо кордук көрүп, азап көрүп, алар чекиден кармап атат. Баары бир кармабады дегендерди деле кармайт да. Чекиден бир күн болбосо бир күн. Баарын подряд. Документиң барбы, жокпу? Отделенияда 5 күн жатканда алып келип эле 10 миңден 5 миңден алып атты. Кичинекей балдардан, студенттерден, чоңдорунан деле документи баары жогунан деле алып атты. 10 миңден 5 миңден протокол жазбай эле алып кетет. Мен ушул 3 күн жаттым, көрдүм. Аябай акча иштешет экен. Шырылдатып эле алып кетип атты. Алар болсо келет, кече эле тияка отделение 10 миң берген, 15 миң берген, 5 миң берген дешет. Айла жок берип кетип атышты. Закон жок Москвада, эч кандай закон жок. Эч ким сурабайт, эч ким бизди коргойт, укугубузду айта албайбыз, жерге арыздан албайбыз. Бир кыз жатты, паспорту жок, паспорт тапшырган экен 18 миңге. Ал кыз 1 айдан ашык жатты, боюнда бар экен. Паспортун качан бүтөт деп чалса билбейбиз, ага бар, бу бар, анан паспорт тапшырган бала качып кетти посольстводо. Ошондой немелерден болот экен, ситуациялар болот экен. Ошо. Негизи ошол 5 күнүн ичинде ушундай нерсени көрдүңүз, Ооба, 5 күн отделенияда көрдүм, 7 күн Сахаровада көрдүм. Жалпы 12 күндө чыктыңыз. Сахаровага эч ким кире албайт экен, ал жактан эч ким алып чыга албайт экен, эмне болуп атканын билбейт экен. Адвокаттарга 200 миң берди бир эже. Эч нерсе кыла алган жок. Сот айтыптыр, дагы бир келсең сени камап салам депти адвокат. Ошо эч кандай эч нерсе кылган. Ыйлап жатышат, ыйлап бозоп жатышат. 1 саат алып чыгат прогулкага, болду, кайра алып келип. Түрмөдөн айырмасы жок. Түрмөдөн айырмасы жок. Тамакты дагы мындай окошкадан берет. Тамактары кандай экен? Тамактары сууга эле бышкан, гречка, сууга бышкан күрүч, анан баягы просрочный балык, ошол. Тамактарын жей албайсың, эми жок, ачка болгондо жеткесиң, Кудайга шүгүр деп ошондо эле жеп аттык, айла жок. Бирок жей албайсың да, айла жок жейсиң. Бишкекте турам. Мени азыр самолетко салып, Ошко түшүрүп коюшту да, азыр Ошко азыр эле учуп келдим. Жаныңызда балдар бар, кыйналган балдар? Жанымда балдар, ошо таппай калдым мен жана элечи, аксап жүрөт бирөө ыйлактап жүрдү, аябай ыйлактап, эже 20 миң рубль алып коюп деп. Аябай бекиткен болчумун, ошону таап чыгышты дейт. Менин да сумкамды алып кирди, жанагы жака алып кирип, аял кишини го сабай албайт экен. Сумкаларын тебелеп, монтуп, чачып, ичин чачты, бирок мына бул жакта акчаны бияка салган элем, көрбөй калыптыр да. Кошелегимди ачты, кошелегим пустой болчу. Давай чыгып кет деди. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. 2025 жылдын 30 июнунан тарта Россия аймагына кирүү чыгуунун жаңы эрежелери күчүнө кирет. Жаңы талаптарга ылайык Россиянын аймагына келе жаткан чет өлкөлүк жарандар, анын ичинде кыргызстандыктар RUID мобилдик тиркемесин телефонго жүктөп алып, 72 сааттан кечиктирбестен аталган тиркеме аркылуу арыз берүү зарыл. Аталган тиркеме 6 тилде, анын ичинде кыргыз тилинде жеткиликтүү болот. Россияга келе жаткан жаран бул тиркеме аркылуу келе жаткан сапарынын максатын, датасын жана жеке маалыматтарын, ошондой эле Россияда жүрүү мөөнөтүн көрсөтүү зарыл. Эгерде жаранга карата Россияга кирүүгө чектөө жок болсо, QR-код алып ошол менен чек арадан өтүүгө болот. Тиркемеде Россияга кирүүгө тыюу салынганы тууралуу маалыматтарды текшерүү функциясы да жеткиликтүү. Башкача айтканда, кара тизмеде, реестрде бат жолдарды текшерип алсаңыздар болот. Урматтуу мекендештер, Россиянын миграциялык талаптарын так сактап, жергиликтүү элдин каалда салтын сыйлап, убакыт келгенде мекенибизге аман эсен кайтуубуздарга тилектешмин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.